Siz bilesizби, начисиз? Siz bilesizби? Астын ачтыңыз го? Ошонун ичине кирсеңиз. Эмне кылыш керек Тогун табыш? деле калтырып кое эле, ошентип эле. Ошо тогул менен эле кала берсин. Окуйт эле го да элдер, окуйбу. Окуйт го дейм, кыргызча отуруп койгон. Ана жакын ай жазылгандай кылып интересныйраак болсо да. Ичинде сүрөттөрү дагы бар экен, ссылкалары дагы бар экен. Ооба, сиздин дагы эмеңизди тогул кылып койсок болот да. Мисалы үчүн листать эткендин ордуна тогул кылып койсок болот. Жакын ай жазабы? Ошону неме эле кылат окшойбуз, Ренат айткан вариантта эле. Бир жагына сүрөт, бир жагына неме текст. Ооба, бирок тогул кылсак да сонун болот да. Ар бир сөзгө. Ар бир эмеге, ооба. Карабайсызбы, листать эткенде user experience'ке жатпайт да. Тогул кылып койсок жеңил болобу деп эсептейм. Же ушуну эле калтырып кое берели. Азыр мындай кылсаңыз болот го дейм. Астын аны калтырып эле коесуз го дейм, Ренат беке. Астынан адаптивдүү веб дизайнды сол жакка, анан сүрөтүн оң жакка которосузбу. Мен которо албайм, кандай которот? Жок, которгон мынандай. Мына сүрөттү эле жылдырып, бул жагына жылдырып койсоң керек. Мастер-класс көргөзмө. Кичейип калды го. 50/50 болобу? Бери кылсак жакшы болмок экен, э? Катыңыз азыр. Сен вариантын көрсөтчү, меники болбоду окшойт. Ушундай болот. Азыр. Же тогул кылбай эле коелубу? Эртең выступленияга чыгасың го. Ошого визуально көрсөткөнгө кызыктуу болобу? Анан выступлениядан кийин тогулга киргизип таштайлыбы? Андай деле болсо болот. Бел анда алып турайын азыр. Мындай калтырып коелу. Бирок ошол тогул вариант жакшы экен, анан сүрөттү мындай неме оң тарапка коюп, сөздү сол тарапка койсок болчудай. Себеби кийин дагы сөз көбөйсө чын эле ылдыйга бантып скролл этпейт да эч ким. Же эме кылсак болот, таблица сыяктуу. Кайсы жерин кылып атасың? Азыр биз кимдин экранын көрүп атабыз? Ренаттыкымы? Меники да. Ал сөздүктө жүрөт арчебек. Ушундай нормально. Ушундай жакшы экен. Ушинтип таштап тур эртең көрсөткөнгө элдерге. Анан выступление бүткөндөн кийин тогулга киргизип таштайбыз бардыгын. Ар бирин, то есть. Мен поштам эчтеке келбей турган, эмне деп беришти эле. Приглашает деп эле келиш керек эле, invite деп эле. Башка бирдеме деп жүрөт. Сен немен кандай? Мерим Дыжумабаевабы, Дысыхымабаевабы, неме Беркиндечиби? ДЗ, ошол жерде турат, ошол. Рабочий Gmail'га келиш керек да, merim.jumabаева.kk. Full access деп жөнөттүм. Канчаларды жөнөттүң? Чөтө жокпу? Азыр Zoom башталды го, ошондо жөнөттүм. 12:30 экен. Ой, Кыргызстан сааты боюнча.
Нөкөттөр. Ким? Жок, келбептир. Мен басқан жоқпын. Почтаң обновление кылып көрчү. Азыр Ренатка дагы сага дагы бир убакта жөнөттүм, Ренатка ачылды да. Ошо кайра башынан кетпеш керек. Өзүңүздүн могу жерде күземин багып, анан эле. Эгер Почтага почтага келбесе анда мына өзүңүн личный ношуңуң борго ошол жакка келсең, андай кутуча бета деп чыгып калыш керек, Ренаттыкындай болуп. Жок, ошо бетасы да жок, немеде да жок болду. Өзгөртүп койду, ушундай болуш керек, Болду го. Мындай рамка линия делип турган кереги жок, Вроде нормально. Вроде сонун эле, менимче. Анда тигин да ушундай кылыш керек да. Билесиз. Олтурбадыкпы? Так. Калтырайлы болгон ичин оңдош керекпиз да. Биякта бирөөндө Кандай? сүрөт бар, сүрөт жок анда. Жалаң текст экен, бир аз окшойт кандай иштер. Көп текстти окубайт го эч ким. Ошо жана которгондо көрдүк да, абдан эле болот экен да. Ошого сүрөт коюп, башкачараак кылсак болот. Ал сүрөттөрдүн ал ошо текст немесин калтырып койсок дейм, жанагы Кытайда деген Google деген поисковик чыкты, анын ордуна башка бар экен да. Ошол текст эле калган ошол. Эле калып калды. Кытай жүзүндө. Азыр мен да карап көрөйүнчү. Жакын айда ар жол берип койсуң. Видеодо жокпу? Удалить этип туруп кайрадан жөнөтөм азыр. Почтаң жөнөтчү, анда салыштырып көрөйүн немеге, Zoom'га. Удалить эттим сени, азыр кайра ачам. Аларды тогуга кылбай эле коюш керек окшойт. Мындай кыска эле болуп турбайбы? Nike, лого бар жанагы вики словардай кылыш керек. Биринчи менен экинчи көбүрөөк болуп калыптыр да. Болчу. Биринчи, экинчи зала буйраты. Могу экинчи эмне жөнүндө? Шрифт жөнүндө, Шрифт жөнүндө экен, дагы которгоно койдук да. майда го, ушундай шрифт барбы? Мурун ушундай бир стилде эле шрифт колдончу экен да, ушундай эле бар. Google'дан чыгарайлы ошондо. Могу Nike'дан баштап жакшы жазалган жакшы экен да, мындай кыскачы, түшүнүктүү. Давайте анда Google'дан чыгарайлы. Apple'дыкы деле ушундай. Жөнөттүм эрим. Карап. Google'дан кантип чыгарат? Жана деле ошол почта келди, бирок. Азыр мындай эле Айбы. перетаскивание кылып коет окшойт. Мен тийбей турайынчы. Башынан баштап чыгарбайлы анда Google'дан. Мен мындай кылайын анда turn into heading. Тартып эле койдуң ба? Белгилеп туруп эле неме тартып койсо чыгып калат эле Google'дан. Или turn into page. Байдыны калтырып койсо болот. Моголорду эң аяна коюп койсокчу. Ушуну немечи, немеден сөзү эң аяк жагында турат го. Неме деген. Могу жергиликтүү деп турбайбы? Ошол жерин таштап, ошол текстти калган алсак болот го деп ойлойм. Кайсы? Ылдый да тапсырма. Жергиликтүү деп. Могу. Тема керек. Макул багтан почтаңызды жөнөтсүзбү? Ошону деген таштап, калган үстүнө өчүр салсак болот
деп ойлоп атам да, анткени особо неме важный эмес да. Как раз ушуну кыска текст. Жөнүндө бул эң биринчи айырмасы Ишылса китайский рынок надо работать деген сыяктуу да, аяктын тапыра алган дүйнөдөгүдөй эмес, өзүмдүн эме сыяктуу. Ама аяк жагы мен айтып аткан эме экен, тияктан Google деген поиск жок экен, анын ордуна Baidu ошол. Кытайда. Ошону таштап койсо, калган үчүнчүсүн алып салып, кыскада болуп калат. Ал жергиликтүү деген жерден таштап, үчүнчүсүн өйдөн алып салса. Оптималдаштыруу жото түшүнүксүз болуп атат. Baidu бизге кереги деле жок да. Туурабы? Бул жерде маалымат үчүн өсөт менимче. Бизге кереги жок негизи бул Кытайда иштеткен эме. Сиз билесизби дегенге туура келет да. Чын эле Кытайда Google иштетпейт го. Google'дун ордуна, значит, Baidu иштетишет экен да. Маалымат үчүн эле экен да. Baidu үчүн анда информация табып биртке кошуп коюш керек экен да анда. Кичине Google'дун ордуна Baidu колдонулат депти. Ошо Baidu кандай неме? Поисковик Google'дун ордуна. Үйүнө тиги неме ссылканы кошуп койдук элек, ошо ссылканы басса, ошо сразу эме келет да. Көрөйүн. Кытайча ачылат дейм. Бул эмне бул? Американский security болуп кетти го. Коян. Ачып салайын. Жаркына мага эмнеге келбей атат? Жөнөттүм. Сиз Notion'га кирсеңиз, сиз эме күздеми эмени карасаңыз, сайттын эмесин атын kuzdemi.com деп турса, анда сиз ал эмеде жүрүсүз, сайтта жүрүсүз да, сайтта доступ жок. Карап көрүңүзчү ошону. Компьютерде отурасызбы, share screen кыла калың, текшеп көрө калайлы. Багда күлүчө почтаңызды жибересизби? Аха, мынакей. Мен калай берейин да, скрин көрөй беречи. Жакта жылап коюп тур. Мына экран көргөзөт. Ринат көргөзөт. Мага доступ берип турасызбы бирөйүнө? Азыр. Разрешить деле азыр. Багда күлүчө сизге жибердим. Азыр. Каяктан кылчу эле? Доступ берчү эле? Демонстрацияны жаап салса мен болот да? Жок, доступ бериш керек да. Share screen дегендин жагында келсең, неме поделиться демонстрация экранды жагына келсең, мындай неме Ссылка тогулдай. тур го, security gov деген, муну өчүрүп салбайлы? Вот. Өчүрүп салайын. Кереги жок экен. Мына бассын. Понятный эме кетип калды го. Берейин дейм. Так, эми бүтү. Кое берле. Разрешение берди. Мен өчүрөм да. Мен көрүндү. Азыр мен өчүрөйүн, Бир убакта эки экранды жандырып койсо болот экен. Азыр эки экран чыкты, Мерим Ринат деп. Бул Почтаңыздан эмес, немеге барсаңыз, Notion'уңузга, өзүңүздүн личный Notion'уңузга. Эми күздемиге кириң. кайра ошол жерден Так, вроде biraz эметип койдук, алмаштырып койдук. Ушундай кылып коелу, пока туруп турсунбу ушундай. Көрдүңүзбү, сиз эки жолу келген. Эки жолу доступ жибердим, эки жолу келген. Мына канча каршы керек беле? Ошо эмени абайлаңыздар, изменение киргизип аткандачы. Азыр баарыбызда full access бар, анын кокусунан бир нерсени өчүрүп удалять эте албаңыздар. ушунучу копия кылып койсо болобу?
бэкап кылып хотя бы бир жерге. Жок, эми история удален историясы эметет, сактала берет болгону, кайра восстановление кылып отурбай убакыт коротпой дейм да. Жартыман капталынан чыгыш керек беле? Сеники капталынан чыкпайт экен. Могу үч сызыкты басып туруп лог пейдж кылып койсоңор болот, отдельный пейдждердичи, чтобы толусунан изменение болуп кетпеш үчүн. Дубликат кылсак болот бекен? Вот здесь лог пейдж дегенди бассаңыз блок болуп калат. Жылып болуп кетпейт да. Дубликат кыла албайлы менде могу бар экен го, дубликат 3 точкада. Болсо болот, өзүңүздүкүнө. Өзүңүздүкүнө. Мен кылып коеюн. Архивде. Резерв кылып койсоңуз болот да. Так, буякты бир аз кебетесин келиштир деген. Болот го дейм ушу, да? Нормально. Oldu. Эме деп сүйлөп коюш керек презентацияда. Азыр пока аз учурунда биз эч кандай эме кылган жокпуз депчи. Көйгөн сайын биз өзүнчө жана сортировканын ыңгайлуу колдонууга жанагындай фильтрлерди кошобуз же таблица кылып жазайбызбы деп эметип коюш керек экенбиз да. Мен ошондо кыргызча сүйлөй албайм да кыйратып эле. Орусча ырдырбасам болобу? Ырдырбасаң болот. Орусча түшүнөт да. Эми футер кошобузбу? Эгерчи футер да бар экен го? Футер ошо вопрос кошсокпу же кошпой эле койсокпу? Пока ушундай эле көрөбүз турсакпы деген. Могу немеде китепчилердикине кирип койсоңор ошонун Азыр мажак бүтүрүп коелу. Могу сиз билесизби, эки болуп калдыбы? эмне Копиясы. Публикация. Бирөөсүн өчүрүп саласыздар. Так, мека ошондо түрөттөрдү кайдан алып атасың? Ачык, бир сүрөт коюп коесуң. Фигмадан жазып атам. Могу бардыгын с нуля тартып жазып атасыңбы? Жок, эми анимация, эми иллюстрацияны табам, өзүмө өздөштүрүп. Мисалы үчүн мен калпак кошуп койдум. Могу жакшы болуптур ошо. Калпак ким бул Гүлү эжеби? Мовурстун эмесин кошуп койдум, знагын. Байкадыңбы? Элдер байкаган жок болуш керек. Мен байкаган жокмун. Дизайн лайфхактар жана сунуштар дегенде компьютердин эмесин, мовурстун эме буту туруп көрдүңөрбү? Муверстин логотиби го. Мына жерге Википедиянын знагын коюп койдум. Ошентип эле бир аз өзгөртүп коюп атам. Мекада кошуп койдум го азырынча. Ал жерден карасаң, кутучаныкы жашыл жакшы болбой калыптыр да, бунуку. Мондай жашыл болду да ошондой биздики. Типа основной цвет болуп Ошондой калды. жашыл кылып коеюнбу азыр? Чын эле ошонун логотипин ошентип коюп окшойсуң анда. Жакшыраак эми. Жашылыраак кылып коеюнбу? Анан бизде экинчи цвет кайсысы кылсак? Розовыйбы? Анда розовый бар экен, бар экен. Ошондой кылып койсок болот, ооба сочетается. Азыркы PNG формат дегенде менин жакшы. Дели эртеси таманчы. Так, айсы. Болду. Ошол цветтер жакшы. Анан untitled да жазып койсокпу? Же кереги жок? Ал не обязательно. Чөчүп койсо не болот? Чөчүп койсо untitled болуп жүрө берет ал, тура берет. Мейлі анда. Могу логотипин өтөлү. Баракчанын ордуна иконка койушубуз керек да. Ал барып койдум. Всё, нормально. Батыл алмаштырып койдуң го. Иконка ошодон койлобу? Буну башка кылыш керек экен, аз койдубуз. Анын калды дейт. Анын мени таап алыптыр. Ошондо бизде 1, 2, 3, 4 категория бар экен, каталог, лайфхактар, сиз билесизби, сөздүк. 6 болуп кетти.
Жо, 4-тө. Калган 2 долбоор жөнүндө долбоор мүчөлөрү ал кирбейт дейм категорияга. Ол сиз билесизби менен дизайн лайфхактар мындай темасы окшош кетип атат да. Мага ушундай көрүнүп атат. Тиякта деле эме жөнүндө айтылат да. Веб дизайндагы Бул жерде фактылар да жөн эле. А сиз лайфхактар акта реально конкретный сунуштар да, советтер да. Там совет болуп калат. А бул ден эле жаңылыктар сыяктуу болуп калат. Сунуштар. Эгер бүткөн работаларыңар болсо жүктөйсүңөрбү? Ким кайсыл категорияга работасы бар? Ремнация. Жака бирөө жүктөй. Бул жака кеңештердечи. Анан сайтка дагы Карап кетти. жака дагы башка бериш керек. Биздики основной ушул сайт каталогду көбүрөөк кылыш керекпи? Анан да эме азыр бир суроо. Арчи могу видеону чоң кылып ачса болбойбу? Могу меничи. Жок, эмени кнопканы басып туруп full view Кайерде бар? full screen деген болуш керек ба? Эти баскандачы оң жагында эмес турбайбы кнопкасы? Ошону эле басып койбойсузбу? Кайсы? Менде кнопка жок башка. 3 точка бар. Эме менен тиги Notion сайты менен кирсиз. Кандай эле? kutucha.kuzdem.com ошол жакта жүргөн вроде мен байкагам да. Эртең ушул бүткөн ишибиз менен эле выступление болобуз, анан Азамат агай жолугушууга келип, личка өзүбүзгө айтса керек, минус плюстарыбызды. Агай огонь деди го, нормальный деди, бар сонун деди. Каталогдорду Жок экен. үч точканы бассас, 3 точканы. Өйдө жактан чыгып атат да. Полноэкранный режим дегенди бассас. Бул жерден разделдерге кирип эметип атасыңбы? Видеого ар бир разделге кирип. Жок, сырды full page деле көргөзүп коюп атам, разделге киргенде жок. Антпезе видеонун убактысы көп болуп кетет, там главный страницаны көргөзүп коюп атам. Кандай кыймылдайт, немелери бар, анимациялар. Без звука эле да. Без звука эле. Ошондо мен кандай кылып алмаштырам буну? 3 звукты басат окшойсуз. Бул өзүнүн встроенный эмеси да. Notion'dan кирем да турабы? Через Notion. Эмне эле? Мага кошконбу? Жок. Копирование кылып аламбы? Так. Өйдө чыгып кетеби? Өйдө жака чыгып кетет. Шоро деген. Кирсең ичине. Тетти эмелерин да алмаштырыңыздар, Логотиптерин, анан могу текст деп турго. Тексттарымбы? Кайсы эмеге тийишүү, анан могу студиясы жок болсо, өзүңүздөр кошуп туруп кызыл кылып боеп коюңуздар. Так. Кайсы бир сайтты тильдада жасалган экен, тильда деп эле жазып койдум. Этот Тильда деп категориясын алмаштырып койдум. Мен ошону которгон жокмун. Шорону именно. Несин? Тигилерге бир аз кыргызча кошуп койдум.
Сиз азыр могу эмелерди эметсиз, колдонсуз. Кайсы? Тетиги жарыктын эже кирискендерди ошол жакта полностью кыргызча да, ошондой кылып жазып көрүңүз. Немени? Копия кылыппы? Так, если могу. Хорошо. Өзүң мына ушунунга толтурасың го, Дамашка, ошондой эле толтурасың, Ренат. Replace деген жок го? Кантип болмош Replace Replace турат? ана неме, replace немеде гана бар. Мына сүрөт турат го, сүрөттө эле гана бар. Белең айтып Чоң сүрөт турат го. Аны жөн эле удалить этип эле, ссылканы алып келип эле паста кыласың, то есть вставить кыласың, болду. сайт кылганда бирдеке чыгат го, кичинекей 3 строчка. Ошондо Bookmark bookmark. деген. Bookmark, э? Беркенде мына сайт тууралууну башка жакта дайырлап кел или ушул жерде прямой жаз. Жазып коем ананчы. Беркелерди деле копирование ставить эле кыласың. Мынада replace бар немеде, сүрөттө. Мына тумардын сүрөтү турат го, ошодо replace кылсаң болот. Анан мына tax дегендерди, ошо taxты кыргызчага которуп койбойлу, неме категориясы деп. Муну Категориясы дейбизби же эмне деп аталат? Не деп атасак болот? Алар көрүнбөйт негизичи, же көрүнөт, көрүнөт болуш керек. Анда которуш керек го. Категориялар деп койсо болот го. Азыр эме мен Мына оңдоп коем кредит азыр. дегенди да, Батырыңыз. кредит дегенди дагы оңдосо болсо керек кыргызчага. Мына жерден кредит кандай болуп коет? Бул тумарды жүктөгөн күндө туурабы? Азыр оңдоп коебуз аларды. Так. Ол shoptumar.com кантип алмаштырат Бул муну? ссылкасы. Эки тең ссылка. Ссылка иретинде койдум эле, неме ушундай жасап коюп тургой. Арчыбек да, жашыл кылып. Мен азыр алмаштырып көрөйүн, Ошону жашылды бассаң кирет экенсиңби? мындай. Басчы. Кайра бул иштебейт жака экен, кайтат экен да. Жок, анда ссылкасы туура эмес болуп калды. Ошондо эки ссылка болуп калабы? Астында да bookmark. Бирөөсүн алып салса болот, кайсысын алып саласыздар? Мына Ссылка туура эмес өзү болуп калды анда. мына чыныгы ссылкасы да, онлайн шоп тумар деген. Тетигини азыр правый кнопка мышыны басасыз. Ошо ссылка туура эмес болуп калыптыр. 3W эмеспи? Башкача болуп калыптыр. 3. Мейли оңдоп коем. Кандай кылайлы ошо тетинде эле калтырып коелубуз? Эме текст катары же мындай bookmark кошойлу. Мен өзүм ошончо Мелкий болуп калат экен, по-моему. ошо бирдей стиль болуп коюш керек да. Bookmarkты алып, Ссылканы иштей турган кылыш керек анда. Ол чоң болуп турган жакшы экен да. Просто линк туура эмес болуп калыптыр да. Линкин туура эмес кылып коет, ошон үчүн. Мейден коебу? Ошол жерден. Кантип коет болду экен. Азыр тумардын сайтынын немесин көчүрсөз. Биринчи эме менен кирсез. Ал менби? Ошону басасыз. Азыр убактыбыз бүтөт окшойт да. Эмне кылайлы, кайра жолугайлы же болду? Үмүт коелу бир сыра 5-10 мүнөткө. Хорошо. Так. Эмне кылабыз? Муну көчүрөмбү? shoptumar.com дейт, Жок. Бияка вставить кылып көрөйүнбү? Бирөөдө тура эле алып басасыз, линк деп турбу, ошо басыңыз. Ошол жерге эле кайра коюп койсоз, вставить кылсыз. Всё, enter басасыз. Enter бастым.